Барыңыздарга жагымдуу күн достор. 11 грамматикалык сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүнкү грамматикалык сабагыбызда биз айлеви акрабалар, үй бүлө жана туугандар деген темада практикалык иштерди, көнүгүүлөрдү кылабыз. Мындай айтканда өзүбүздүн үй бүлөбүздү кантип түшүндүрөбүз, туугандарыбыз менен кантип мамиле кылабыз, ошолорду кантип айтабыз, ошо туугандар жана үй бүлө деген темада тексттерди окуп практикалык көнүгүүлөрдү кылабыз бүгүнкү сабакта. Андан сырткары исим тамамламалары деген темабыз бар. Бул тема кандай функция аткарат, кантип колдонот, ошол боюнча үйрөнөбүз. Андан кийин ки деген мүчө бар. Ки, эки. Ки деген мүчө сөзгө уланганда кандай маанини берет, ошолор боюнча үйрөнөбүз. Андан сырткары сабагыбыздын аягында менин махаллем, менин айылым, менин жашаган жерим деген темада практикалык көнүгүүлөрдү, тексттерди иштеп сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз көбүрөөк практикалык темаларга, практикалык тексттерге басым жасалган. Андыктан сабакка даяр болуңуздар. Баарыбызга ийгилик. Акрабалар деген темада сүйлөшөлү, келгиле достор. Акрабалар деген бул туугандар деген сөз да. Орусча айтканда родственники. Туугандарыбыз, мисалы үй бүлө мүчөлөрү эмес, үй бүлөдөн сырткары жезде, тайке, эже ошолордун баарын түрк тилинде кантип айтканды үйрөнөбүз азыр. Акрабалар деген тема. Эң алгач эле ошо туугандардын аталыштарын үйрөнөлү. Жезде, жеңе, тайэже деген сыяктуу туугандардын түркчө аталыштары кандай болот, ошолорду үйрөнөлүк алгач. Баба анне, чоң эне деген сөз. Деде, чоң ата. Анне деген болсо бул тайэне деген сөз. Мисалы бул жерден эле түшүнүп алсак болот да, баба анне дегенде баба анне деп атат, атамдын апасы. Атабыздын апасы бизге чоң эне болот. Анне дегенде анне апа, демек бул жерде апабыздын апасы деп түшүнсөк болот экен. Анне бул тайэне деп которулду. Андан кийин тайата дегенде деле деде деп айтабыз. Демек булардан адашпайбыз, Деде чоң ата, тайата эки мааниге тең кете берет. Баба анне атабыздын апасы, чоң энебиз. Анне апабыздын апасы, тайэнебиз болот. Андан кийин амжа деген сөз бул аке, аба десек болот. Мындайча айтканда атабыздын бир тууган эркек байкеси же иниси деле боло берет, айырмасы жок. Атабыздын бир тууган эркеги. Мындайча айтканда атабыздын эркек бир тууганы амжа деп айтылат. Енге деген болсо ошол атабыздын эркек бир тууганынын аялы бизге енге деп айтылат. Жеңе же кээ бир кишилер чоң апа дейт. Енге ошол атабыздын эркек бир тууганынын аялы. Хала деген сөз бул эже, мындайча айтканда апче деп да коюшат. Атабыздын эжеси же атабыздын карындашы. Хала деп айтылат. Эниште деген болсо бул жезде деген сөз да. Ошо эжебиздин күйөөсүн биз эниште деп айтабыз, жезде. Келгиле эми чогуу кайталап көрөлү ушул сөздөрдү. Баба анне, деде, анне, деде, амжа, енге, хала, эниште. Бул сөздөрдү жаттайбыз. Уландысы. Келин. Келин деген бул келин деген эле сөз, кыргызчадагыдай эле. Даамат. Даамат күйөө бала деген сөз. Торун, небере. Кайынвалиде, кайынэне. Кайынбаба, кайната. Бул эки жака тең бирдей эле кете берет. Эркек тарапка да, кыз тарапка да кайынэне, кайната бирдей айтылат. Тейзе деген болсо бул апабыз тараптан эжебиз да. Мындайча айтканда апабыздын бир тууган эжеси же сиңдиси бизге тейзе болот. Ал эми апабыздын бир тууган эркек бир тууган байкеси же иниси дайы болот. Мындайча айтканда тага, тайэке дегенде биз дайы деп айтат экенбиз түрк тилинде. Сөздөрдү кайталайбыз. Келин, даамат, торун, кайынвалиде, кайынбаба, тейзе, дайы. Бул сөздөрдүн баарын сөздүк дептериңерге түшүргүлө. Келгиле эми акрабаларым деген темада бир текст окуп практика кылып көрөлүк. Merhaba, benim adım Hülya. Beşiktaş Lisesi'nde okuyorum. Benim güzel bir ailem ve eğlenceli akrabalarım var. Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Salam, menin adım Hülya. Men Beşiktaş Liseyinde okuyum. Menin аябай сонун үй бүлөм жана аябай шайыр туугандарым бар. Силерге алар жөнүндө айтып бергим келет, дейт. Экинчи абзац. Annemin adı Aysun. 43 yaşında ve ev hanımı. Her gün bizim için çok güzel yemekler pişiriyor. Babamın adı Yüksel. 45 yaşında ve muhasebeci. Her akşam kitap ya da gazete okuyor. Bazen televizyon izliyor. Dedemin adı Kenan. 75 yaşında ve sık sık uyuyor. Babaannemin adı Ayşe. 70 yaşında ve bir kedisi var. Onu çok seviyor. Бул жерде экинчи абзацта өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып берди.
апамдын аты Айсун, 43 жашта, жана үй кожойкеси дейт. Эв ханымы деген үй кожойкеси деген сөз. Күн сайын бизге аябай даамдуу тамактарды бышырат. Атамдын аты Юксел, 45 жашта жана бухгалтер. Бухгалтер деген мухасебечи деген сөз бухгалтер деп которулат. Her акшам китап я да газета окуyor. Баазан телевизион изилиyor. Ар күн сайын кечинде китеп же гезит окуйт, кээде телевизор көрөт дейт. Баазан деген сөз кээде деген сөз да. Дедемин аты Кенан, 75 жашында ve sık sık uyuyor. Чоң атамдын аты Кенан, 75 жашта жана тез уктайт дейт. Sık деген ошо тез бат деген сөз. Бабааннемин аты Айше, 70 жашында ve bir kedisi var. Onu çok seviyor. Чоң анемин аты Айше, 70 жашта жана бир мышыгы бар. Аны аябай жакшы көрөт дейт. Акыркы абзацыбыз амжамын аты Али, 35 жашында ve çocuk doktoru. Amcamın eşinin adı Esra. Esra yengem 32 yaşında ve bir mağazada satış müdürü. Dayımın adı Oğuz, 21 yaşında. İstanbul Üniversitesi'nde okuyor ve futbol oynuyor. Teyzemin adı Aysel, 29 yaşında ve edebiyat öğretmeni. Teyzemin eşinin adı Murat. Murat eniştem 33 yaşında ve bir okulda müdür yardımcısı. Teyzem ile eniştemin ikiz çocukları var. Kuzenlerimin adı Ece ve Ege. Henüz 3 yaşındalar ve gerçekten çok tatlılar. Бул 3-чү абзацты силерге калтырам достор. Бул силерге тапшырма болсун. Которуп комментарийге жообун калтыргыла. Эң маанилүү сөздөр амжа, yenге, дайы, тейзе, кузен деген сөздөр, эниште, ушул туугандарды айткан түшүндүргөн сөздөр колдонулду. Буларды туура колдонгонду ким кандай, кимдин аялы, кимдин күйөөсү бизге эмне айта алат, ошолорду жакшылап үйрөнөлү. Анан мына 3-чү абзацты силер өз алдыңызга которгула, мен текшерип берем. Эми эң маанилүү грамматикалык темаларыбыздын бири исим тамамламалары деген сөз. Же болбосо исим, кыскача айтканда исим тамламалары деп да айтсак болот. Исим тамламалары бул эмне деген сөз? Исим тамламалары дегендин эки түрү бар. Белгилүү исим тамламасы, белгисиз исим тамламасы. Мындай айтканда белгилүү толуктоо, белгисиз толуктоо деп которсок болот да. Исим тамлама деген бул толуктоо же болбосо толуктооч деп койсок дагы болот. Мындайча айтканда сөздөрдүн айкаштары, тагыраак айтылган эки жаандан ашык сөздөр. Мисалы, биз исим тамламаларын эмне үчүн колдонобуз? Ошону биринчи кыргызча түшүндүрүп берейин. Кандайдыр бир нерсени дагы да тагыраак, дагы да ачыгыраак билдирүү үчүн колдонобуз. Мисалы, жөн эле топчу деп койсок, бул жалпыланып эмненин топчусу экени билинбей калат да. Көйнөктүн топчусу дей турган болсок, бул биз үчүн дагы да белгилүүрөөк, эмненин топчусу экени биз үчүн дагы да тагыраак болот. Ошон үчүн мындайча айтканда сөздөрдү тагыраак, кандайдыр бир маалыматты дагыраак, ачыгыраак жеткирүү үчүн колдонулган сөз айкаштары. Бул жерде көбүнчө эки жаандан ашык сөз айкаштары болот жана ошол белгилүү бир сөздүн эмне экенин, кайсы жакка таандык экенин ачыктап тактап көрсөтөт. Кыргыз тилинде мисалы, эгер кыргыз тилинин грамматикасын жакшы билген болсоңор, эмне деген сөз бар эле? Уңгу жана мүчө деп коет, же болбосо негизги сөз жана жардамчы сөз деп дагы коет бул жерде. Биз ошону колдонсок болот. Мисалы үчүн, топчу дегенде биз үчүн эмне экени белгисиз, көйнөктүн топчусу, пальтонун топчусу, шымдын топчусу деп, шымдын, көйнөктүн деп ошолорду кошуп айта турган болсок, бул дагы да тагыраак болот. Кайсы топчу экени бизге белгилүү. Же китеп, жөн эле китеп деп койсок, бул жалпыланган сөз болуп калат. Асандын китеби дей турган болсок, бул кимге тиешелүү китеп экенин көрсөтөт. Унаа деген сөз мисалы үчүн, же атамдын унаасы десек, кимдин унаасы экени бизге белгилүү. Же досумдун унаасы. Жөн эле борбор деп койбостон, Италиянын борбору, Американын борбору, Кыргызстандын борбору десек, мындайча айтканда Кыргызстандын, Италиянын, Американын деп кошумча жардамчы сөздөрдү кошуу менен биз айта турган нерсебизди дагы да тактап ачыктап атабыз. Исим тамламалары деген сөз бул ошол биздин сөзүбүзгө жардамчы сөздөр кошулат дагы, ошо биздин сөзүбүздү тагыраак, ачыгыраак жеткириш үчүн колдонулат. Эми исим тамламалары кантип колдонулат, түрк тилинде кантип түзүлөт, ошону карап көрөлүк. Биз жана айттык, эки жаандан ашык сөздөрдөн куралган сөз айкаштары деп. Эки сөз болуш керек экен, минимум. Ошондо бул такталап айтылып атканы болот да. Эки сөздүн бирөөсү тамлаян, бирөөсү тамланан деп айтылат түрк тилинде. Тамлаян деген бул толуктаган деген сөз, а тамланан толукталган деген сөз. Мисалы, кыргыз тилинде мисал айтайын, көйнөктүн топчусу дей турган болсок, бул жерде топчусу деген сөз толукталган вариантына келет экинчиге. Анткени топчу деген бул өзү толукталып атат. Көйнөктүн деп буга жардам берип атат да.
көйнөктүн деп жардам берип ачыктап аткан үчүн бул толуктап атат. Топчу болсо бул толукталган нерсеси. Мисалы сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчө деген бар. Кыргыз тилинин грамматикасын жакшы билсеңер. Тамлаян сыныфын капысы. Сыныфын деген сөз бул жардамчы болот. Мисалы капысы деген сөз бул биздин негизги сөзүбүз. Эшик деген сөз да, капы эшик. Сыныфын капысы деп кайсы капы, кайсыл эшик экенин бизге көрсөтүп берүү үчүн жардамчы сөзүбүз сыныфын. Жеп телефону. Жөн эле телефон деп койбостон жеп телефону деп, чөнтөк телефону деп айтышыбыз үчүн чөнтөк деген сөз бизге жардамчы болуп атат. Телефон бул жерде негизги сөз. Челик тенжере, эвин бакчесинин чичеклери. Булар ошол чичеклер, тенжере. Тенжере деген эмне экенин билебиз, достор. Силер менен качан эле жаттаганбыз, муну билбесеңер уят. Тенжере деген бул казан деген сөз. Казан, гүл, телефон, капы деген сөздөр булар негизги сөздөр. Ушул сөздөрдү дагы да ачыгыраак айтыш үчүн, дагы да тагыраак такташ үчүн жардамчы сөздөр бизге келип атат. Ошону биз тамлаян сөздөр деп айтабыз. Тамлаян келимелер. Бул сөздөрдү такташ үчүн түрк тилинде мүчөлөр керек болот. Мисалы топчу, жана башында айткандай эле топчу деген сөз бул жөн эле сөз болуп атат. Көйнөктүн топчусу деп, мындай көйнөк деген сөздү топчуга кошуп атабыз. Бирок ошол эле учурда ага мүчө улап атабыз. Таандык мүчөнү улап атабыз, бири-бирине байланыштырып атабыз. Көйнөктүн топчусу, шымдын топчусу деп айтып атабыз. Кыргыз тилинде түн, дын деген мүчөлөр кошулуп атат. Ошол эле түн, дын деген мүчөлөрдүн ордуна түрк тилинде ушул мүчөлөр уланат. Биз акыркы үндүүсүнө карап мүчөлөрдү улайбыз. Акыркы үндүүсүнө карап мүчөлөрдү улоону биз мурунку сабактарыбызда кенен өткөнбүз. Аларды кайталоонун кереги жок. Жана ошондой эле кыты, чыпы деген сөздөрдө мындайча айтканда аягы ошол үнсүздөр менен бүтө турган болуп калса, анда ал жумшарып өзгөрүп кете турган болчу. Биз муну дагы өткөнбүз мурунку сабактарда. Ошолорду жакшылап кайталайбыз. Мүчөнү туура улоо үчүн ошол темаларды жакшы билишиңер керек да. Курста окуп аткандар үчүн айта кетем. Мен силерге айтам да, ошон үчүн мурунку сабактарды толуктап жибермейинче силерге кийинки сабакты жибербейбиз. Же болбосо мурунку сабакты толуктамайынча кийинки сабакка өтпөгүлө деп. Силер бир сабакты толук 100% үйрөнбөй туруп кийинки темага өтүп кете турган болсоңор, темалар түшүнүксүз болуп калат. Ошон үчүн башынан четинен баштап ар бирин билишибиз керек. Жекет-ин дүүмеси. Жекет деген бул жилет деген сөз. Жилеттин топчусу, кемзирдин топчусу. Жолун сону. Жолдун аягы. Жана башында айткандай эле топчу дегенге дагы биз топчусу деп кошуп аттык, көйнөктүн топчусу. Эмненин топчусу экенин билдирүү үчүн. Бул жерде дагы топчусу деген тамланан сөздөргө бул жака дагы мүчө уланат. Жолун сону, жолдун аягы. Мындайча айтканда бул сөздөр, достор, сөз айкаштары, бири-бирин толуктап тактап турган сөз айкаштары. Буларды биз узартсак дагы болот. Мисалы жөн эле көйнөктүн топчусу деп койбостон кара көйнөктүн топчусу, же болбосо жаңы алган көйнөктүн топчусу деп дагы улантып кете беребиз. Эң башкысы көйнөктүн топчусу деген эки сөзгө туура мүчөнү улоону билишибиз керек. Темабыз боюнча бир канча мисалдарды иштеп өтөлү, бир канча көнүгүүлөрдү карап көрөлү. Ташын үстү. Таштын үстү дейт. Эвин жолу, үйдүн жолу. Емейин тады, тамактын даамы. Хавузун диби, бассейндин түбү. Кадерин жилвеси. Хаятымын анламы, заманын дээри. Дээри деген сөз бул мындай айтканда баасы, баркы деген сөз да. Убакыттын баркы. Музейин эткиси. Эткиси деген сөз бул таасири деген сөз. Музыканын таасири. Отобусун текери. Автобустун дөңгөлөгү дейт. Текер деген сөз, дөңгөлөк деген сөз, баллон деген сөз. Демек биз бул жерде көрдүк, аяктаган үндүү тамгасына карап ын, ин, ун, үн деген мүчөлөр уланыптыр. Экинчи бөлүктөгү негизги сөзүбүзгө болсо дагы бул жерде ы, и, с, си деген мүчөлөр жардамга келип атат. Келгиле достор, эми ушул тема боюнча күнүгө иштеп көрөлүк. Видеону пауза кылгыла дагы экранда көрүп турган жерлерге тиешелүү мүчөлөрдү коюп иштеп көргүлө азыркы өткөн темабыз боюнча. Иштеп көргөн болсоңор мен туура жоопторун чыгарайын. Бул жерде чай, шекер, чок аз дейт. Демек, эмне десек болот? Чайын шекери чок аз. Кыргыз тилине эле окшош да, карасаңар, чайдын шекери аябай аз деген сөз. Чайын шекери чок аз. Италиянын башкенти Ромадыр. Италиянын борбор шаары Рим дейт. Италиянын борбору десек болот да. Бу чожуун аяккабысы чок эски. Чожук деген сөздө бул жерде к тамгасы менен бүттү.
демек бул к тамгасы менен бүткөндөн мүчө улай турган болсок, ал к тамгасы юмшак г тамгасына өзгөрүп кетет. Чожуун аяkkabısı. Бул жерге эмне үчүн с келди, мен муну түшүндүрбөй калыптырмын. Аяkkabı деген сөз үндүү тамга менен бүттү. Үндүү тамга менен бүткөн сөздөргө бир тамгалуу мүчө уланбайт. Демек үндүү тамга менен бүтсө, алдан кийин с тамгасын улап туруп, анан же болбосо и, у, ü мүчөлөрүнүн бирөөсүн улайбыз. Çocuğun ayakkabısı çok eski. Balanın but giyimi аябай eski. Yarın Ceyda'nın evinde parti yapıyoruz. Бул жерде бизден бүгүнкү өтүгөн темабыз эви деген сөз. Андан кийинкиси бул жатыш жөндөмөсү болуп калат да. Биз буларды өткөнбүз. Инде, evinde, sokakta дегендердин баарын. Yarın Ceyda'nın evinde parti yapıyoruz. Эртең Жейданын үйүндө вечеринка кылабыз дейт, кече уюштурабыз дейт. Бешинчиси. Onların evinin arkasında büyük bir bahçe var. Onların evinin arkasında. Arka деген сөз бул а менен бүттү. Жана айткандай эле үндүү тамга менен бүткөн жерге биз дароо бир тамгалык мүчөнү улабайбыз. С тамгасын кошуп, с тамгасын кошуп туруп, андан кийин и, у, ü мүчөсүнүн бирөөсүн улайбыз. Onların evinin arkasında büyük bir bahçe var. Алардын үйүнүн артында чоң бир сад, бакча бар дейт. Демек бул темабыз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кыргызчаны жакшы билсеңер, анан жанакы мүчөлөрдү туура улаганды билсеңер эле, маанисине жараша эле мүчөнү улап коесуңар достор. Кыргыз тилине окшош да булар. Келгиле эми аягында, сабагыбыздын аягында практикалык сабак менен жыйынтыктайлык. Benim mahallem. Mahalle деген сөз бул район, же айыл деп айта албайбыз, ошо жашаган район, же кичи районду айтсак болот. Benim mahallem, менин районум деп которуп коелук, Benim mahallem деген темада текст окуйбуз азыр. Benim adım Mustafa. İstanbul'da yaşıyorum. Mahallem çok güzel, temiz ve sakin bir yer. Burada birçok park, mağaza ve kafeler var. İnsanlar genellikle akşamları parklarda yürüyüş yapıyor, çocuklar oyun oynuyor. Menin adım Mustafa, İstanbul'da yaşayım. Rayonum аябай кооз, güzel деген кооз, temiz, taza ve sakin bir yer. Sakin деген тынч деген сөз. İstanbul'da yaşayım. Жашаган районум аябай кооз, таза жана тынч дейт. Burada birçok park, mağaza ve kafeler var. Бул жерде бир канча парк, офистер, кафелер бар дейт. İnsanlar genellikle akşamları parklarda yürüyüş yapıyor, çocuklar oyun oynuyor. Адамдар көбүнчө эмне кылат дейт? Парктарда yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yapmak деген сөз бул жөө басуу деген сөз. Адамдар көбүнчө парктарда жөө басышат. Жаш балдар болсо эмне кылат дейт? Oyun oynuyor. Oyun oynaşot. Mahallemde bir büyük market ve birkaç küçük bakkal var. Rayonumda bir чоң market жана birkaç küçük bakkal var. Bakkal деген сөз эмне? Бул ошо кичинекей дүкөндөр, нан саткан жерлерди айтат. Annem bazen marketten alışveriş yapıyor, bazen de bakkaldan ekmek ve süt alıyor. Apam kээде marketten soda kılat, alışveriş yapmak деген soda kılуу деген сөз. Biz муну мурунку сабакта сөздүк жаттоодо өткөнбүз. Кээде bakkaldan ошо кичинекей дүкөндөрдөн ekmek, nan жана süt алат дейт. Ayrıca bir fırın var ve buradan her sabah taze ekmek ve simit alıyorum. Айрыкча биздин райондо эмне бар дейт? Fırın. Кыргызстанда fırın деген түшүнүк көп өнүккөн эмес, бирок Туркияда fırın деген сөз бар. Бул атайын нан же болбосо ундан жасалган азыктарды саткан жер. Бизде кондитерский деп коет да, ошолор популярный, ошолор белгилүү. Туркияда fırın деген белгилүү. Fırында ошо ундан жасалган баардык нерсе сатылат да, нан, булочка, таттуу нерселердин баары, печенье, сеченье, кекс, мекс, торт, ошолордун баары fırında сатылат. Fırın деп коет, ошонун жерин не дейт? Бул жерде районубузда бир кондитерский магазин, fırın бар. Жана мен күн сайын эртең менен бул жерден свежий жаңы нан жана симит алам дейт. Симит дегенди билесиңер, турецкий булочка. Бул жерде дагы үйрөнө турган бир сөзүбүз бар, тазе деген сөз. Тазе деген сөз бул свежий деп которулат. Жаңы, таза эмес, жаңы, свежий деген сөз. Тазе экмек, жаңы нан, свежий нан деп которсок болот. Улантабыз текстибизди.
Burada bir kütüphane de var. Kütüphane çok sessiz ve rahat. Ben hafta sonları oraya gidip ders çalışıyorum veya kitap okuyorum. Бул жерде bir китепкана дагы бар. Китепкана аябай тынч жана аябай рахат. Мындай айтканда комфортный дейт. Ben hafta sonları oraya gidip ders çalışıyorum veya kitap okuyorum. Men эс алуу күндөрү ал жака барып, сабагат карап же китеп окуйм. Mahallemde birçok kafe var. Arkadaşlarımla bazen kafeye gidiyoruz, çay içiyoruz ve sohbet ediyoruz. Rayonumuzda bir kança kafeler var. Dostlarım менен кээде ошол жака барып, çay içip маектешебиз дейт. Sohbet etmek, maekteşүү деген söz. Сүйлөшүү, маектешүү. Komşularımız çok kibar ve yardımsever. Komşularımız деген söz, koңшуларыбыз деген söz. Кошуналарыбыз аябай кибар дегенде мындайча айтканда, кантип которсом экен муну? Аябай мындай жакшы деген мааниде айтылып атат. Аябай назик, аябай жакшы жана yardımsever. Боорукер, жардам бергенди жакшы көрүшөт дейт. Bazen birbirimize yemek götürüyoruz, bazen de birlikte çay içiyoruz. Kээде birbiribizге тамактарды беребиз, кээде чогуу çay içебиz. Көрдүңүзбү, бул жерде 2-3 жолу çay темасы айтылды. Демек түрктөрдүн көп çay içкенин байкасак болот бул жерден. Эң акыркы сүйлөм: Mahallemde yaşamaktan çok mutluyum. Rayonda, менин өзүмдүн районумда жашоодон аябай бактылуумун дейт. Демек бул жерде өзүнүн району жөнүндө айтып берди. Эң алгач эле өзүнүн аты, анан кайсы ал району кайсыл жерде жайгашкан, кайсы бөлүктө жайгашкан, ошолорду айтты. Анан эң башында эле өзүнүн району жөнүндө негизги маалыматтарды айтып атат. Таза, тыкан, кооз, парк бар, китепкана бар, дагы бир нерселер бар. Анан аякта райондо адамдар көбүнчө эмнелер менен алектенет, ошолорду айтты. Мисалы китепкана, кафе бар деди. Китепканага мен барып турам, кафеге досторум менен барам деп район ичинде болуп аткан процесстер жөнүндө айтып, анан аягында жыйынтоо катарында мен районумду жакшы көрөм деп жыйынтыктады. Демек силер дагы ушул текстти үлгү катары колдонуп, өзүңөрдүн районуңар жөнүндө жазгыла. Senin mahallen nasıl? Senin rayonуң кандай? Мындайча айтканда өзүңөрдүн районуңарды азыр текстте окугандай кылып жазып, сүрөттөп айтып беришиңер керек. Курста окуп аткандар мени личкама жазып жөнөткүлө. Курста окубай жөн эле видеоду YouTube'дан көрүп аткандар комментарийге калтырсаңар болот. Мен убактым болсо силерди текшерип берем. Сөзсүз түрдө бирок жазгыла. Мына достор, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Аягына чейин көргөнүңөргө, биз менен чогуу көнүгүүлөрдү иштегениңерге көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө өзүңөргө жакшы карагыла, сабактарды аткарып жөнөткөндү унутпагыла.